2 күндөн бери социалдык мааниге ээ азык-түлүктөрдүн баасы кескин кымбаттап кетти деген негизде коом дүрбөлөңгө түшүүдө. Андыктан биз Бишкек шаарындагы соода борборлордун бирине азык-түлүктөрдүн баасын билүү үчүн келгенбиз. Маселен, 1 килограмм ундун баасы 41 сомдон башталат. Фирмасына жана сортуна жараша 59 сомго чейин сатылууда. Ал эми өсүмдүк майын ала турган болсок, бул дагы сортуна жана фирмасына жараша 125 сомдон башталат, 162 сомго чейин сатылууда. Андыктан бул жерде азык-түлүктөрдүн баасы кескин кымбаттап кетти дегенге негиз жок деп айтсак болот. Элдин дүрбөлөңгө түшүүсү Орусиядан келе турган азык-түлүктөргө өзгөчө ун өсүмдүк майына болгон таңкыстык жаралып, баасы кескин кымбаттайт экен деген имиш сөздөрдөн чыкканы белгилүү. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы материалдык резервтер фонду дан ун азыктарынын 3 айлык кору бар экенин айтып, кооптонууга негиз жок деп билдирди. Элибизди камсыз кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. 3 айлык деп атабыз. Андан тышкары антимонополия менен биргеликте Минселхоз болуп туруп, ошону менен бирге ассоциация мукамолдор деген бар. Алар менен былтыркы жылы келишим түзүлүп, меморандум түзүлгөн. Азыркы күндө 26 тегирмен иштеп атат. Ошол 26 тегирмендеги иштегендер менен келишим түзүлгөн. Ар биринин кампаларында, куурларында 2000 тоннадан аштык будай сактап турабыз деген алардын эмелер бар. Жоопкерчиликти алышкан алар. Ошону менен бирге Кудай буйруса биз 5 ай 6 ай жаңы урожайга чейин чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми базарларда комшекердин баасы 90-100 сомго чыгып кетти деген негизде ага суроо талап күчөгөн. Ал эми биз турган соода борборунда канттын баасы 67 сомдон деп турат. Бирок кант салына турган идиштер азырынча бош. Баасы 100 сомго чыкканын уккан эл комшекерде дагы дүкөндөрдөн калтырбай талап кеткен көрүнөт. Канттын баасын жасалма көтөрүү үчүн товар ташып келүүчүлөр дүңүнөн саткан ишканалар коомдо ажиотаж жаратып жатканын тиешелүү мекемелер айтууда. Учурда өлкөдө шекердин 5 айга жете турган запасы бар экенин Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Анын 3 айлык кору материалдык резервтер фондунда. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Кайыңдык кант акционердик коомунда 11,5 миң тонна складында кумшекерибиз бар. Андан тышкары өстүргөн кант кызылчасы үчүн эсептешкенде кумшекер менен алган дыйкандарыбызда 8,5 миң тонна кумшекер бар. Эсептеп көргөнүбүздө бул өзүбүздүн эле Кайыңдык канттан чыккан кумшекерде 19 миң тонна бүгүн физикалык көлөмүбүз бар Кыргызстанда. Андан тышкары биздин импортерлор ушул 1,5 миң тоннадан ашыгыраак кант алып киришти жакынкы күндөрдө. Ошондо эсептеп көргөнүбүздө 20 миң тоннадан кем эмес кумшекер бар Кыргызстанда бүгүн. Бул жакынкы 2 айдан көбүрөөк убакытка жетет, 2,5 айга жетет. 11 мартта Кайыңдык кант ишканасы өлкөдөгү ири тармактык маркеттер менен алардын ар бирине айына 4 тоннадан кумшекерди килограммын 65 сомдон жеткирүү боюнча макулдашкан. Анда кардарлар үчүн сунушталган баа 67 сомдон ашпашы керек. Бул баада ар бир сатып алуучуга суткасына 1 килограммдан гана сатылат. Андан ашканына коммерциялык баа коюлат. Ал эми материалдык резервтер фонду бааларды туруктуу кармоо үчүн жакынкы күндөрү социалдык маанилүү делген азык-түлүктөрдү сатыкка чыгарарын маалымдады. 1000 тонна шекерди чыгарып атабыз. Антимонополиянын коюп берген баасы менен болот ал. Базардагы нарктан ылдый болот. Намного 500 тоннасын түштүккө, 500 тоннасын түндүккө тарата турган болдук. Областтардан адамдардын баягы санына жараша азыр бөлүштүрүп койдук ошол бойдон. Андан тышкары 500 тонна суу майын, 250 тоннасын түштүккө, 250 тоннасын түндүккө деп туруп ошондой чечтик. Кыргызстан социалдык маанилүү азык-түлүктөргө импорттон көз каранды. Ошондуктан Орусияга киргизилген экономикалык санкциялар жана доллардын кунунун өсүүсү баалардын кымбатташын шарттады. Ал эми бааларды көзөмөлдөөчү монополияга каршы жөнгө салуу кызматы базар баалары 1 ай ичинде 20% жогорулап кеткен учурда гана тийиштүү чара көрө алат. Бирок азыр айрым азык-түлүктөрдүн баасын долларга шылтоолоп негизсиз жогорулатып жибергендер болуп жаткандыктан мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү сунушталып жатыптыр. Азырынча 20% бир дагы продукция 1 айдын ичинде өскөн жок. Бирок азыр мамлекеттик жөнгө салуу киргизүүнү биз бүгүн сунуштап жатабыз. Бул министрликке, экономика жана коммерция министрлигине сунуштап жатабыз. Ал министрлер кабинетине сунуштайт. Анан министрлер кабинетинин токтомуна ылайык мамлекеттик жөнгө салуу киргизилсе, биз анда тыкыр көзөмөлгө ала баштайбыз. Азыр негизинен
кантка, шекерге, өсүмдүк майына, анан күйүүчү жана майлоочу майларга жана унга мисалы үчүн мамлекеттик жөнгө салуу киргизилиши сунушталууга даяр турат. 11 мартта министрлер кабинети Кыргызстанга өсүмдүк майын жана кантты кошумча нарк салыгын 0% менен импорттоого уруксат берүү чечимин кабыл алган. Кошумчалап кетсек, азыр өлкөдө кайра иштетүүчү ишканаларда өсүмдүк майынын 2,5 айга, материалдык резервдер фондунда 3 айга жете турган көлөмү бар. Жакында Евразия экономикалык биримдигинен сырткары 3-чү өлкөлөрдөн дефицитти жабуу үчүн кумшекер импорттоло баштайт экен. Каныкей Бозгонова, Меримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ.